Бул жашоодо эң маанилүү тил болот. Тил аркылуу сүйлөйт жана ойлонот. Пикир айтып, билдиришип сезимдерин ар бир адам тили менен зор болот. Тилим менен келди Манас дастаны, сиңирилген кыргыз элдин нарктары, Айкөл пейил, меймандостук сапаттар, үрп адаты жана каада салттары. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер, ата энелер жана окуучулар. Баарыңыздарды 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилинин 31 жылдыгы менен куттуктайбыз. Манастын тилин үйрөнгөн мамлекет курган эл үчүн. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил. Эне тилим карегим, сенде менин дарегим, сен турганда мен бармын, сен турганда бар элим. Эне тилди эчен акын ырдаган, эргип көккө ырларынын ыргагы. Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Кыргыз тил улук мен үчүн, кыргыз тил улук сен үчүн. Кыргыз тили улуу манасын сактап калды. Манас кыргыз тилин өчүрбөй улантып келди. Тил көпүрө илим менен билимге, тил адамга кубаныч берет өмүрдө. Тил адамды бакыт даңкка жеткирет, тил адамды шорго салат өлтүрөт. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкынын, кыргыз улутунун тили. Рас, эне тилибизди сүйүү ар бир ата уулдун адамдык парызы. Башкача айтканда, эне тилибиз кан жаныбыз менен кошо бүткөн. Боо рет менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтүбүз. Эне тилибизди ата-бабаларыбыз көөнөрбүз мурас катары калтырган. Тилибиз байыркы бай тилдердин бири экендигин тарых айгинелеп турат. Урматтуу окуучулар, өз тилибизди сактайлы, анын кадыр баркын көтөрөлү, тилибиздин өнүгүшүнө салым кошолу.